Достор, азыр жанагы депутаттыкка талапкерлер тууралуу аларды талдап, сындап чыгарып аткан видеолордун астына ыдырыс кыйын болсоң сен депутат боло албайсыңбы деген пикирлер жазылып атат. Мен ошолорго жооп бергим келет. Азыр чын-чынына келгенде депутат болуш бир паста, а бирок ыдырыс болуш бул аста дегим келет да. Болбосо ошол депутаттар келип ыдырыс болуп иштеп көрсүн. Негизи бир эле Кыргызстанда эмес, бүтүндөй Борбор Азия мамлекеттеринде парламент бул балык ооз депутаттарды камап алып бага турган аквариумдан эч айырмасы жок. Мен ошол аквариумга түшкүм келбейт туугандар. Андан көрө араңыздарда жүрүп эле эми анча-мынча жаңылышым мүмкүн, анча-мынча аша чабышым мүмкүн, анча-мынча туура айтышым мүмкүн. Эми араңыздарда анча-мынча жуурап бир көйгөйлөрдү, проблемаларды, идея, сунуштарды айтып эле жүргөнүм жакшы эмеспи? Эмне кыласыздар мага 300 миңден айлык төлөп, мага жардамчыма айлык төлөп, кеңешчиме айлык төлөп, кабинет берип, машина берип, эмне кыласыздар? Урматтуу талапкерлер, сиздер эл төлөгөн салыктын эсебинен бала багып, айлык алып, жумшак креслодо отуруп жашагыңыздар келет экен. А бирок ошол сиздерге айлык бере турган элдин сынын уккуңуздар келбейт экен да. Эгерде сынга чыдабасаңыздар, сынды көтөргүңүздөр келбесе, жаман жакшы сөздү уккуңуздар келбесе, анда ушул жарышка түшпөй эле коюңуздар сураныч. Негизи сиздер ошол талапкер катары катталган күндөн баштап элдин сынына даярмын, мына мени сындагыла, ар кандай жаман жакшы оюңарды айткыла деп укукту берген болосуздар. А эгерде антип элге укукту бергиси келбегендер, алар жөн гана үйүндө отурушат. Чыкпайт мынтип элдин алдына. Ошону эске алыңыздар.